Ошол жака жөнөтүп койгондо каттарды менимче сизге келбей калганда ал жерде сиз жашабаңыз да туурабы? Эми аныңызга жардам берүү үчүн биз азыр маселеңизди карап чыгып туруп бул жерде Сокулук районунун Крупская эл өкмөтүнүн имаратында акысыз юридикалык жардам берүү борбору жайгашкан. Бүгүн бул жайда юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков жарандарды кабыл алып, аларга укуктук кеп-кеңештерди берди. Түрдүү жагдайга кабылып, тажрыйбалуу адистин жардамына муктаж болгондордун саны көп. Деги эле ушул юстиция министрлиги тынымсыз жарандардын укуктук билимин жогорулатууга, укуктук сабаксыздыкты жоюуга аракеттерди көрүп келүүдө да. Ушул декададагы ошол комплекстүү иш-чараларынын бир өзүнчө бир багыты болуп атат да азыркы күндөчү. 6 декабрдан 16 декабрга чейин мамлекеттик органдардын кызматкерлери жарандарга социалдык, үй-бүлөлүк жана башка маселелер боюнча бекер консультация беришет. Ал эми Сокулук районунун тургундары көбүнчө жер маселеси жана эмгек укуктарынын бузулушу боюнча адистерге кайрылышууда. Элдер эми көбүнчө кандай? Үйлөрүн алдырып ийгендер бар, жерлердин маселеси болот, жумуш багы мыйзамсыз бизди жумуштан кетир деген маселелер көп да. Багы наследство боюнча, нотариальный вопростор боюнча, маселелер боюнча кайрылган эл көп. Азыр биз жайлоондо өткөздүк, кантты өткөздүк, мына 3-бирди өткөзүп атабыз. Декаданын алкагында жактоочулар, юстиция органдарынын кызматкерлери жана мамлекеттик нотариустар элге укуктук жардам көрсөтүүдө. Бул иштердин негизги максаты жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү. Себеби көпчүлүк жарандар өздөрүнүн мыйзамдуу укуктарын биле бербейт. Чындап юридикалык жардам керек. Бул аябай керек. Мамлекеттик өзүнүн көзөмөлүнө алганы аябай керек. Билими жоктор укугу бузулат да. Ошолор каяка барарын билбейт. Мага ошону көп айтышат. Бул жерден болгону жакшы, маалыматтын болуп турганда жакшы, ошо маалымат борбору болгону анан өзгөчө аналитикалык борбор да керек. Кеңеш борбору да керек, маалымат борбору да керек. Эскерте кетсек, декада жыйынтыкталса дагы өлкөдөгү юридикалык жардам көрсөтүү борборлору калкты кабыл алууну уланта берет. Ал жерге бардык жарандар келип, өздөрүн кызыктырган суроолор боюнча кайрыла алышат. Автандил Бактыбеков, Жумабек Исманалиев, СТВ. Оригиналын мен деген ксериядан чыгарып берсем, жөн эле чыйып коюп турду.